Бүгін құмардың қанчалаған түрлері бар. Казино башқа деген өзменен өткенде да біраз айттым елем. Бүгін жанақындай интернеттен башқадан, тиктоктон онлайн билет сатып, башқа сатып, жанақындай ош сыйла, баткен сыйла, жана башқа ешмат, ташмат дегендер түрі менен бар екен бұлардың немелері. Мына ошоға миллиондогон унааларды жанақында 3000 рубльден, 2000 рубльден М-банктан башқадан картасына акча кототуп, онлайн эле билет сатып, уна ойноткон башка кылган бір туғандарыбыз, мекендештерибиз аябай көбөйүп кетти. Ушуну ойлогондор да көбөйүп кетти. Тилекке каршы мунун бүгүнкү күндө жанакы учурунда мына кооперативдерди айтып чыкса мени баары жемеледи эле. Жаш эле болуп сүйлөйсүң, башка кыласың, канчадан үйлүү болуп калды, балага башың жете эле депчи. Жок, шарият эреже койгон. Шариаттын эрежесин билгенде бул жаш керек эмес. Шарият болбойт деди, бул мүмкүн апар сени баткакка тыгат. Бул бүгүн кээ бирөөлөр үйлүү болуп калып башка болуп калып, мына көрдүк. До сих пор нече миң деген адамдар үйүн ала албай жүрөт. Канча баласы бар эжелер, энелер ошондо иштей коем, башка кыла коем деп отуруп, бүгүн түрмөдө отурат. Ушу шарият кайт деген жерден кайтыш керек. Пайгамбар алып келген нерсени алгыла, пайгамбар тыйгандан тыйылгыла. Бул эң жакшысы. Бала айтканды кылсаң кам болбойсуң деген сөз ушу шариятта. Ушу айтканды кылсаң кам болбойсуң деген ушу шарият эрежесинде, башка нерседе эмес. Бүгүн эми мына ошол кумар оюндар башкалардан да ошол лото дейбизби, лотерея дейбизби? Ошолордон бүгүн эч ким жабы жанакындай бир ыйлап чыкпай атат. Эмне үчүн? Билет 2000 рубль, 3000 рубль, 1000 рубль болгондугу үчүн. Бирок бул азат бир болор болбос нерсе утуп алган адам эртең кредит алат дагы 300 миңге 3000 рубльден болсо 100 та билет алат. 100 билеттин эртең приз чыкпай калуу толук ыктымалы бар. Ал жерде 3000 билет сатылса 100 адам утат. Демек 2900 адам 3000ден күйүп атат деген сөз. Просто 2900 адам ар бир 3000ден күйүп атат. Бирөөсү 1 миллион 2 миллионго күйгөн, анан жанакы немени Улукбекти же Идристи чакырып анан ыйлап чыгат. Онда кеш болот. Айтканды кылсаң кам бой, бүгүн токтот. Кайсы нерсе шариатка дал келбей, бирөөнүн акысы деп атабызбы, кумар деп атабызбы, кайтыш керек. Бүгүн мына ошол жанакында блогерлер башкалар дагы мына ошол телефон башкадан бир аз элге таанылып алып, каалагандай акча кылгандын жолун өтүп алды. Арам ушул. Шариат уруксат берген жолдору бар, макул. Бирок шариат тыйган жол менен элдин акысын башкасын, адамдарды канчалаган үй бүлөлөрдү бузуп ыдыратпа. Мына ошол кооперативдин айынан дагы аялы жакшы экен, башка экен, элдин баары алып атат деп сала коюп, башка кылып коюп, бүгүн кайны журту башкасы кууп чыккан, ажырашып кеткен эжелер, келиндер толтура. Учурунда айтып чыксак, ошондо да ой жакшы система, андай мындай болор болбос 30% төлөп үйлүү болуп калса жаманбы, калган утур айлыгы менен төлөп коюп башка кылат деп. Жок, жакшы, биздер ошол адамдар үйлүү болсун, башка болсун дейбиз, бирок мына бүгүн эми үй алгандыр, бирок ал үйдө кирип жашаганга мүмкүнчүлүк шарият жол бербей калды, ажырашып кетти, башка болду, көчөдө калды. Кудай сактасын. Урматтуу мусулман бир туугандар, айтайын дегеним, мына ошол кумар, наркотик, азгырыктар жаштар арасында бир моодага айланды. Тилекке каршы бул акыл эстүү аксакалдардын, намазкандардын, жумага келгендердин көз карашында айып болуп эсептелбей калды. Балам кой, ушуну ойнотпо, же ойноп аткан болсо ушуну ойнобо деген аксакал, ата башка калбай калды. Кээде биздин деле жакын туугандар башкалар унаа утуп атат, башка кылып атат. Группага туугандарга ташаса, аны мактаганын кара, башканы кара. Ой, сен бактылуусуң, сен андайсың, сен мындайсың, сен Кудай сүйгөн пандасың да сага чыгыптыр депчи. Ал шарият боюнча истидрач алчы. Алланын сыноосу, ал сени халакты жок кылыш үчүн берилип аткан нерсе. Берип көрөйүнчү деп экен, кайтабы кайтпайбы? Же уткандан кийин мени унутуп коюп даш ушуга чөгүп кетеби, кирип кетеби деп. Ал Аллах Тааланын сени сынап берип аткан дагысы. Берсе дагы сыноо, алса дагы сыноо. Урматтуу жамаат, ушул нерселерге бир өзгөчө көңүл бурсаңыздар. Айтайын дегеним, ал менин акчама башкага ойногон жок, бирок эртең сыздайт. 3000 адамдын ичинен 100 адам приз утат. Бир 10 тасы машина утат, 5 тасы бирдеме $100 башка конверт башка деп утат, бирок биякта 2900 адамды акысыз акчасын алып атат. Алар өз каалоосу менен келди, башка кыл деп. Бардык адам каалоосу менен келет. Ким каалабай арак ичет? Бардыгы каалап арак ичет, акчасын сатып алып ичет керек болсо. Бирок шариатта күнөө кааласа эле халал боло берет деген сөз эмес. Сен каалооңду кое тур, шариатка болобу, болбойбу? Атиуллаху ва атиур расул. Аллахка жана пайгамбарга моюнсунсаңар, мына ошондо ийгиликке жетесиңер.